Депутат Золушевта. Рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мына биз аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда карап атабыз. Бул караганда бир нерсеге терең көңүл бурсак. Мына жогоруда депутаттар суроо берип кетти. Андан сырткары комитеттин төрагасы баягы өзүнүн милдетин аткарып, баянда жүргүзүп атат. Бирок жаңы термин болуш үчүн жаңы түшүнүк болуш керек. Мен негизинен айтып коеюн, мына азыр административдик, андан сырткары жазык, кылмыш деген терминдер өзүбүз түшүнбөй киргизип алып, мына колдонууда көп кыйынчылыктар жаратып атат. Муну практикада көрүп атабыз. Ал эми бул кодекс о нарушениях, бузуулар кодекси бир дагы мамлекетте жок бүгүнкү күндө. Биз жаңы эксперимент кылып киргизип атабыз. Эгерде бизде кылмыш кодекси, административдик кодекс болсо, бүгүн 3-чү кодекс кылып, бул бузуулар кодексин кабыл алып атабыз. Бул жерде аталган мыйзам долбоорунда кодексте статьялардын диспозициясы, квалификациясында чектер жок. Кайсыл убакта бузуулар кодекси колдонулат, кайсыл убакта жосундар колдонулат, кайсыл убакта кылмыш кодекси колдонулат. Буну өткөндө көп болдуңуздар, ошол жанагы группада иштеген рабочий группанын катышчылары, төрагалар, төрайымы дагы түшүндүрүп бере алган жок. Көрдүңүздөр. Ал эми колдонууга бул мыйзам 19-жылы кирет. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ашыкпасак, бул мыйзамды добуш берүүгө каршы добуш берип эле кайра иштеп келсин. Биз кабыл алуу максат эмес, анын иштешине көңүл бурсак. Рахмат.